битбоксер Аман Тоқтобаев қонақта. Арабаңыз. Көргеніңізге қуаныштабыз. Қандай келіп алдыңыз? Жақсы. Пробка суық. Айтор, қыш кетелек, жаз көрінбейді. Жаз көрінбейді. Жақсы. Алғаш эле сөз башында майрамыңызбен құттықтайлы. Кирип келе жатқан Аққалпақ күнүңүзбен. Рахмат, бірге болсын. Қырғыз еліндегі тоже Аққалпақ күнімен құттықтаймын. Жақсы. Келе жатқан. Эшиктен кирип келгенде эле башыңыздагы калпакты көрдүк. Кайсыл күндөрү гана кийесиз деп сурагым келип турат. Бир гана 5-мартпы же болбосо той топурдабы дегиле бир жылда канча жолу кийесиз? Албетте, чынын айтсам, көп деле кийбейм, бирок көп сценаларга чыгып калганда, комуз менен чыгып калганда, ушундай эфирлерге чыгып калганда кийип калам. Өзү жагабы, ыңгайлуубу? Албетте, Аққалпақ деген эң ыңгайлуу нерсе да. Жылуудагы, ошто айтканда удобный, ылайыктуу деп ойлойм. Жакшы. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктарыңыз бар? Мынакей көптөгөн эмгектериңизди көрүп жүрөбүз Instagram тармагынан, социалдык тармактардан, Чыгармачылыкта азырынча кичине көп жерлерге чыкпай калдым, чын айтканда. Бош убакыт азыраак дегендей. Канчалык чоңойгон сайын ушунчалык убакыт аз боло баштайт экен. Ооба. Тиричилик деп жүрүп, атак мындай аракет кылып атабыз. Жакшы. Анда биринчи жакшы бир Азыр ооба, чыгарма аткарардан биринчи битбокс боюнча бир түшүнүк берип өтсөк болобу жалпы көрчүлөргө? Битбокс деген эмне? Азыр айылдагы аталар, апалар, булар эмне жөнүндө сүйлөп атат азыр тиги кан? Бул эмне спортсменби деп. Битбоксер десеңиз. Албетте ошону айта кетиш керек. Битбокс деген мындайча айтканда үн органдары менен музыка чыгаруу. Бул негизи кыскача тарыхын айта кетсем, бул примерно 80-жылдары, 1980-жылдары Америкада, Нью-Йорк шаарында пайда болгон. Ал кезде кембагал кедей жашаган кварталдарда, гетто деп койчу эмеспи, геттоларда бир драм машина болгон мындай. Аты битбокс болчу. Ошо менен үндөрдү чыгарчу. Анан ал машина кымбат болчу. Ал нерсеге каражаты жок болгондуктан алар ооз менен чыгарганга аракет кылышкан. Ошондон улам битбокс пайда болгон. Демек 80-жылдардан бери көздөй келсе, битбокстун деле тарыхы кенен экен анда. Кенен эле мындайча караганда. Бизде канчалык деңгээлде орду бар? Кызыккандар көп элеби? Кызыккандар аябай көп. Просто бизде көбүнчө ыр менен бий го Кыргызстандачы. Битбокско көп көңүл бурушпайт. Бирок мындай адам кадимкидей кызыгып карайт. Бул тармакта дагы кызыгып уккандар, күткөндөр бар. Биз дагы ошолордун катарындабыз, сап башында турабыз, ошон үчүн сизди сагынып чакырдык. Азыр эми чыгармага кезек берелиби? Ооба. Биринчи ошо көрсөтүп берсем, битбокс кандай болот. Көк асманда жамгыр болуп төгүлгөндөй Сиз элестетип алыңыз мындай өзүнчө эле жанагындай техниканы жылдырышат го. Ооба да, микшерлерди мындай түшүрүп көтөрүп аткандай эле транска кирип кетип атам. Ооба. Сонун. Жакшы. Анан бул нерсе комузду ушул битбокска коштойбузбу же муну өзүнчө чертебизби? Комуз ала келгениңиздин себеби? Албетте битбокс менен коштоп чертип берем. Бул баягы музыкалык көз караш менен караганда баягы же жаңылануубу? Жаңы коштуңузбу бул нерсени? Башка кошкондорду көрө элекмин албетте. Мен өзүм
Баймейде бир проект бар болчу, X Factor Кыргызстан деген. Ошол кезде баягы биринчи турдан чыкканда жюридегилер айткан, ушундай кыргызча кылбайсың битбоксингди, кыргыз болгондон кийин деп. Анан мен кичинекей кезден бери эле комуз чертем, бирок профессиональный комуз эмесмин. Мындай орусча айтканда увлекаюсь. Анан кошуп көрөйүн деп коштум, кичине окшошту. Анан ошо менен чыктым. Жакшы. Буюрса эми бул тармагы жайылса, дагы бир канча бир жыл өткөндөн кийин, ой, битбокстун тарыхы кыргыздардан чыккан. Анан да азыр дал ушул битбокс айтып жаткан учурда, көрсөтүп жаткан учурда бул тамак биринчи орунда окшойт, тамак. Кандай десем, ар кандай үндөр бар, тамак ооруткан үндөр бар. Анан өтө биякта туура дем алыш керек. Туура дем албасаңар тунчугуп кетет кишиче. Бирок мисалы мен где-то жарым саатка чейин эле кыла берем. Анткени туура дем алганды билем да. Эч ким үйрөткөн эмес бул нерсеге туура дем алганды, бирок өзүм өзү эле само собой эле дем алганды үйрөнүп алгам. Үн чыгарып аткан да. Анан тамак мындай кандайча биринчи эле тилим устает, орусча айтканда. Кажайт. Канча жылдан бери бул тармакты аркалап келесиз? 9 жыл болуп калды. Баш атын өзүңүз эле үйрөнгөнсүз. Кызыгуунун негизинде. Мындайча айтканда өзүм эле үйрөнгөм, бирок видео YouTube баракчаларында видео сабактар көп. Жакында ошо 9 жыл мурун пайда болду деп айтсам болот. Ошондон бери үйрөнүп через ушул видео аркылуу үйрөнүп келдим. Канча убакытта үйрөндүңүз? Мондай уже таң калтырган биттерди кылып калганда уже 6 айда үйрөндүм. Демек каалоо болсо карды эрсе болот дейт. Мынакей каалоо болсо эч кандай астына барып билим албастан азыркы учурда YouTube тармагынан деле билим алса болот экен. Комуздун коштосун да көрөлү агай. Рұқсат берсеңиз. Кысканысқа эле ушундай. Сонун. Бул битбокс өзү кайсыл учурларда колдонулуш керек? Мындай чыгармаларды бир шөкөттөө үчүн колдонулабы же атайын мисалы бир ыр бар да, Асанкылай аталарыбыздын мисалы 18 жаш же болбосо Гүл Кайыр же Тоолор деген өңдүү ошондой бир чыгарма катары бир өзүнчө же аткарылып кетеби, же бир жактарга бир көркөмдөө шөкөттөө үчүн кошулабы? Кандай учурда аткарылат? Бул нерсе көп эле жерге албетте туура келе бербейт. Мисалы көбүнчө кыргыз күйлөрүндө ритм мындай өзгөрүп турат да негизиче. Аларга мисалы битбокс кылынбайт, кыла албайм мен мисалычы мен. Анан битбокс бул негизи кандай десем, музыкага эле керет, бирок как бы өзүнчө жанр болуп кетет да. Бүт эле жерге кошула бербейт. Бирок кошсо болот албетте. Бирок аны оңой эле мындай импровизация кылып эле кошуп кете албайсыңар да. Ал үчүн заранее дайындык керек, дайындык. Мисалы мен деле комуз менен четкенде бир топ дайындалгам, аябай кыйын бул нерсечи. Анан бул негизи хип-хоп маданиятынын 5-чи элементи болуп саналат. Битбокс мисалы биринчи орунда брейк-данс, рэп, граффити, ошол сыяктуу элементтердин бири битбокс, 5-чи элемент болуп саналат. Битбоксу дагы азыркы учурда чыгармаларга кошкон ырлар барбы? Анча-мынча ошо 9 жылдын ичинде бир аз да болсо. Менин чыгармаларым албетте бар. Өзүнүн мындайча айтканда лейбл бар, команда. Эки клип бар. Ичинде комуз дагы бар.
англисче рэп, орусча рэп, кылгыяк бар, анан битбокс албетте. Ошондой нерселерди кошком. Калган бүт ошо мындай эле соло эле чыгып жүрөм. Анан комуз менен. Жакшы. Битбоксту бизден кыздардан жасаган Нурчолпонду көрүп калдым эле. Беширгай беле ошол чыгармага коштогон, жакшы ал дагы. Бирок бизде баягы деңгээли канчалык, бул нерсенин зарылдыгы барбы, дагы өнүктүрүш керекпи? Сиздин оюңуз кандай бүгүнкү күндө? Албетте өнүктүрүш керек. Мисалы ар кандай фестивалдар болуп турат. То есть танцевальный фестивалдарчы. Биздикин да битбокска да ошондой бир фестивалдарды кылыш керек да. Просто азырынча спонсор жок болуп атат. Ишенген киши жок болуп атат да, бул жакшы элдер көрөт депчи. Ошондой болсо, өнүгөт албетте. Анан ар кандай соревнования, батлдарды кылып туруш керек. Бизде болуп турат кичинекей мындай кичирээк бир чакан эле заведенияларды болуп турат кээде. Мындай масштабный Кыргызстан боюнча болуу элек. Ошондой болсо жакшы болмок негизи. Кызыккандар көппү сизге? Үйрөтчү дегендер, мисалга кичинекей балдардан, жаш муундардан? Бар, албетте бар. Ошол учурда комузга да үйрөтчү дегендер болду. Бирок битбокска үйрөтүш кыйын болуш керек, Жок, эми Баягы терең дем ал. мисалы комузга күү үйрөтөрдө, мына ортончу колуңду бул кылга, чыпалагыңды 3-чү кылга деп мисалы коюп көрсөтүп бересиң да. Ооздогу тилиңди кантип мондай кыймылдатып. Жок, айтып аттым да, туура дем ал, ушундай нерсени айтып жүрөт. Кантип үйрөтөсүң? Жок алчы. Байке деле YouTube'дан үйрөнгөндөн анда көрөп. Үйрөтүп көрдүм бир жаш баланы. Өзүм кызыктай сездим да, бирокчу. Чын эле бир какой-то программа жок үйрөткөнчү. Же нота жок, бирок бизде эме бар. Алфавит бар. Ар бир мисалы Б тамгасы бул Т, англисче Т тамгасы бул ошентип жазып берип, ошентип үйрөт аракет кылып көрдүм. Кичине үйрөндүм, бирок кызыктай болот экен, аны десең депчи. Андан кийин бирок үйрөндү. Базовый эмелергечи. Ана айтсам жайбышыңар. Да, бир суранабы. Бир күү аткарып берсеңиз болобу? Тиги сураналы Акалпак күнү. Чын айтканда көптөн бери комуз чертелекмин, бирок аракет кылып көрөйүн. Ооба, аракет кылып берсеңиз. Жалпы журтчулук азыр бизде 7 тубанда түз эфир аркылуу көрүп жаткан учуру 5 март Акалпак күнү менен куттуктап, таң эрте бир күү. Кайсы күнү аткарып бересиз? Мен атын унутуп калдым. Өзүңөр эле берсеңер керек. Сонун. Артынан эле сразу эле суранайынчы, дагы бир чыгарма битбокс. Аталышы кандай, мисалы үчүн жана ар бирине да мында аталышы болобу кадимкидей эле? Жок, аталышы болбойт го дейм, бул ошо жана эме менен жазып бериш керек да. Музыканын ыргактары менен эле ойнолуп кете берет болуш керек, Бул көбүнчө баягы фристайл деп коет го, импровизация болуп кетет да негизичи. Фристайл. Кээде битбоксерлер бар, даярданып чыгышат. Мисалы мен даярданып чыгам, потому что фристайлды азыр көп возрасттар түшүнө албайт. Ошон үчүн даярданып, кавердер кылып, там Атабековго же кыргызча бир ырга. Кээделер бар, фристайл, чисто импровизация менен чыгышат. Менде да кээде болуп кетет импровизация, бирок даярданып болуп чыккан карайт кылган да. Ошо. Анда да бир битбокс көрсөтүп берсем. Жарайт.
Аянда импровизация болуп кетти. мунусун да аябай узак убакыт жасадыңыз го, кантип чыдадыңыз? Баягы мындай көргөн адам ой баягы көлөмү деле чакан эле экен, мынча абанын баарын каягына батырып атат деген сөз болушу мүмкүн го. Солар көп болгон, албетте кичинекей эле экенсиң. Звуктар каяктан кантип чыгарып атасың депчи, өпкөң ушунчалык чоң го депчи. Албетте туура дем алыш керек. Туура дем алса эле кете берет. Мисалы мен деп атпайм дегенде демди чыгарып атам. Кайра дегенде кайра киргизип атам. Ошентип звуктарды чыгарганча биротоло дем алып кете бересиң. Жакшы. Ал эми дал ушул битбокстун арты менен каражат табуу мүмкүнчүлүгү кандай биздин? Жан бакса болобу? Албетте бакканга мындай кандай десем. Эгер мен өзүм деле аракет кылган жокмун негизичи. Аракет кылсам болмок, коммерческий кылып, бирок мен творчестводо эле өзүмө жаккан нерсени кылып жатып, көп нерсе тапкан жокмун. Бирок өзүмдүн основная работа бар албетте. Бул жөнүндө пока что увлечение алып жүрөм. Хобби катары алып жүрөсүз. Жакшы. Алдыда кандай пландарды коюп атасыз? Кичине ой толгооңуз менен бөлүшүп өтсөк. Пландар битбоксту ушу болушунча кыргызчалаштырып, кыргызчаларга кошуп, бүт элге таанытып, битбокс негизи ошо развиваться этсе жакшы болмок. Спонсорлор жок болуп атат, ошондой жанагындай фестивалдар өтсө, жана бизден чемпионаттар болот да. Дүйнөлүк чемпионаттар битбокс боюнча, мисалы Польшада өттү, акыркысы Японияда өттү. Анан ошондой эмелерге жиберсек, чемпионаттарга жиберсек жакшы болмок. Бизден жаңы чыккан битбоксерлерди который орусча айтканда глаза горят. Меники кичине меники олдскул болуп калды да, эски 9 жылдан бери заниматься этип жүрөм, ошон үчүн азыркы жаңы үйрөнүп келе аткан жаштар аябай кызык да аларгачы. Анан менин кыйындар бар албетте. Анан ошолорду чемпионаттарга жиберсек, стимул болот аларга дагы. Албетте. Жакшы. Анан эми бүгүнкү Ак калпак жөнүндө бир аз кеп кылалы. Себеп дегенде бүгүн мына 4 март болсо дагы 5 мартты утурлай. Эртелеп биз майрамдык чыгарылыш кылып атабыз. Мына ушул эртеден бери калпак жөнүндө сөз кылып атабыз. Деги эле бүгүнкү күндө калпактын кадыры жөнүндө сөз кылалычы сиздин көз карашыңызда. Жалпы журтчулук ушул баш кийим, улуттук баш кийимибизди баалай алып атабызбы? Чынын айтыш керек, калпак кийгендер кишин көрбөй эле калдым. Мисалы, бирок тойлордо боюнча жашы улуу кишилер кийип жүрүшкөнүн көрөм. Башка жерде ушундай мероприятияларда, прямой эфирлерде эле көрүп калам. Так мындай көчөдөн көп деле көрбөйбүз, чынын айтканда. Бирок албетте кадырлайбыз, анткени өз калпак күнү бар, 5 март. Жакшы эле. Жакшы. Байке өзү азыраак сүйлөп көбүрөөк битбокс айтат да. Ооба, битбокска күчүм кетип калды. Чоң рахмат дейли. Азыр сизге ыраазычылык билдирели. Жалпы журтчулукту, бизди көрүп жаткан мекендештерибизди келе жаткан майрам менен
Анан ошо битбокс сүйүүчүлөрдү, сиздин өзүңүздүн аудиторияңызды, сиздин көрөрмандарыңызга, угармандарыңызга болгон жакшы сөзүңүз болсун келиңиз. Сіздер дагы бир жолу ушу Ак калпак күнү менен баарыңыздарды келе жаткан Ак калпак күнү менен куттуктайм. Сіздер баарыңыздарга ден соолук жана жакшы көргөн ишиңерди аркалап жүрө бергиле. Аман ага 8-ден да кутулуп алсаңыз болот, куттуктап айымдарды. Келе жаткан 8 менен Айымдарды дагы, апаларды, энелерди, эжелерди ушу келе жаткан 8 март байрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма ден соолукта болгула. Ошо кыргыз элибизде тынччылык болсун. Ден соолук болсун. Бар болуңуз 8-де камданып атабыз. Албетте. Алган байпактарга, Жаңылдайды да. Жаңы жылдайт тура. алган байпактарды кайра чоңураак кылып бериш керек да. Ооба. Рахмат, Азыр бар эми болуңуз дейле, сизге да ден соолук каалайбыз. битбокс менен деп бүтүрүп койсок сонун болмок Ооба, келиңиз. Бир кыскасы барбы? Кыска кайрыгы бир жакшы динамикалуу биздин көрүүчүлөрүбүз деп суусап Кол калгандай. чапкандан башка жака өткүтөбүз, Ооба. Рахмат.